Алатоо Лайф менен түз эфирдеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Кызматтаган ке бозгонова, амансыздарбы? Бүгүн 14-январь Кыргыз Республикасынын эң белгилеринен бири болгон гербтен кабыл алынган күнү. Мамлекеттик герб 1994-жыл дал ушул күнү кабыл алынган. Герб бүтүндөй бир өлкөнүн өзгөчө белгиси, өз алдынча мамлекет экендигинин ырастаган негизги атрибуттарынын бири болуп саналат. Андыктан мамлекеттик символдордун бири болгон гербтин мааниси өлкөнүн жашоосундагы орду жана аны колдонуу тартиби жөнүндө алдыда кеп кылабыз. Мейманда Кыргыз Республикасынын гербинин авторлорунун бири генерал-майор Садырбек Дубанаев бар. Садырбек агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Сиз үчүн, жалпы эле кыргызстандыктар үчүн бүгүн майрам деп айтсак дагы болот. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Бул гербтин эми тарыхка кайрылбасак болбойт. Ошол 94-жылы ушул күнү эми ага чейин баягы бир топ убакыт ар кандай талкуулардын негизинде кабыл алынды да, бул герб жөн эле ушул гербти кабыл алып коелу, ушундай кылалы деген нерсе эмес. Кандай шартта, кандай эмгек менен ушул герб кабыл алынган? Рахмат. Биринчиден ушул элибизди куттуктап кетейин мен дагы. Ушул мамлекетибиз үчүн 32 жыл эмгек кылып келатат гербибиз. Ошо гербибиз жалпы эле кыргыз элине жакшы эмгектерди жарата берсин деп айтмакчымын. Элге ыраазыбыз, рахмат ушуга чейин. Анан эми бул эгемендүү мамлекет болуп 1991-жылы 31 августта декларация кабыл алганда, ошол кезде мен легендарлуу парламентте депутат элем. Ат башыдан Ак Моюн округунан депутат болуп келгем. Эгемендүүлүк кабыл алып, ошондо эгемендүүлүктү кабыл алгандан кийин, бул эгемендүү мамлекет болгондон кийин өз алдыбызча бул өзүбүздүн символикаларыбыз болуш керек. Гербибиз, желегибиз, гимнибиз дегендей, өзүбүздүн валютабыз, өзүбүздүн чек арабыз, өзүбүздүн президентибиз дегендей, өзүбүздүн жанакы негизги законубуз, конституциябыз деген болуш керек эле да. Ушунун баарын ошо легендарлуу парламентте кабыл алынды да. Ошол кезде 41 жашта элем, ошо депутат болуп иштеп келип, анан 2-июль 1992-жылы жогорку кеңеш Медет Шеримкулович спикер эле. Ошо киши анан токтом чыгарды да. Комиссия түзүлсүн. Ушу мамлекеттик символикалардын жаңы түрүн иштеп чыгуу боюнча деп. Ал ошол комиссиясынын төрагасы жазуучубуз Казат Акматович болду. Депутат болчу ал дагы. Анан кийин бир 4 депутат кошулду. Анан ошол жердеги художниктер, композиторлер, гербти композиторлер жаратат да, ошол жазуучулар дегенде ошолордун баары кирген. Анан ошол кезде баягы конкурс газетага чыгып объявление эткенде, биз дагы Нарын областы боюнча, Нарында мен начальник УД болуп иштечү элем. Анан Нарын областынан дагы биз дагы герб тартпайлыкпы деп, анан балдарга айттым, бир жакшы художник бир киши болсо герб тартсак жакшы болот эле десем, анан бар художник бар деп, анан Асейин Абдыраевди алып келишти. Анан Асейин Абдыраевди кезип көрүп, маңдайы жарык, күлгөн жакшы киши экен. Анан Асейин Абдыраев жакшы, мен Дубанаевмын. Ушул эме мамлекеттин символикаларынын бири болгон гербти тартпайлыкпы десем эле, анан эмнеден баштайбыз, эмне тартабыз. Анан тиги Бишкекте кыйындар, залкар художниктер турса, биз эми эчтеке жарабайбыз го дейт. Анан эми биздин эмнебиз кетмек эле, келиңиз тарталык. Ошол мен оюмча ушу Бүркүттөн баштабайлыкпы дедим. Анан Бүркүттөн баштаганбыз. Демек сизде ага чейин эле бир мындай ага чейин биздин оюңуз, идеяңыз бар болчу экен да. Бул ага чейин биздин МВД-дагы конкурс объявить этти да. Ушул тиги өзүбүздүн эмблемабызды жаратабыз деп. Анан ошондо катышканбыз. Ошондо катышканда ошол экинчи месте алып калганбыз. Анан Ички иштер министрлигинде. Анан катышса болот экен да, эми болот да деп, Нарын областынан болсун деп, анан биз дагы ошо тарта баштадык. Эми Асейин Абдыраевич экөөбүз иштегенде ушул 2,5 жыл иштедик да, ушу гербти чыгарыш үчүн. Биринчиден болуп, биз ООНго мүчө болгондон кийин биздин туубуз керек болуп калды да. Ушу тууну желбиретип ООНго тагыш керек деп айтылып калды да.
Анан бүт депутаттар биринчи давати желекти кабыл алды. Желекти кабыл алдык. Бул 3 март 2002 жылы. Андан кийин гимнди жараттык. Гимн кабыл алды 18 декабрда 2002 жылы. Анан ушу герб 94 жылга чейин чоюлду да. Аябай талаш тартыш көп болду. Ушу республика боюнча азыр сиздердин эмгеги эмес, башкаларда бар болчу да. Бүт республикадан келип атты. Ушу республикадан мен билгенден бир 2000ге чакын эскиздер келди да. Могу музейде илинип турушту да. Ошонун баары элдин өз кулк менен өзүлөрү ойлоп чыккан гербин бар. Биздики дагы келип түшүп атты. Биз Асен Абдыраевич менен бирге 23 вариант тарттык да. 23 вариант ар түрлүү. Анан ошол тартып жүрдүк. Өзүңүздөрдүкү эле 23 вариант. Өзүбүздүкү 23. Анан бул мындай да, гербти жаратыш үчүн биз эмнебиз менен сыймыктанабыз деген вопрос болуш керек да. Эмнебиз менен сыймыктанабыз дегенде эле бир өзгөчөлүк, кыргыз мамлекетинин өзгөчөлүгү дегенде эле мен айттым да, Асен Абдыраевич да ушуну суроо берди да. Анан Асен Абдыраевич, биз кыргыз мамлекети бул ак калпактуу ала тообуз. Бул ала тоону бүт дүйнө жүзү билет. Ушу ала тоодон баштайлык, ала тоону коелук. Анан кийин ушу бешенебизге күн өстүбү Кыргызстан деп бекер айтпайт. Бешенебизге ушу күн бажырайып чыгып турганы жакшы да. Ушуну коелук деп анан бүркүт болчу. Мен азыр ошолорду көрсөм аябай уялам да. Биринчи варианттан да 19 вариантка чейин. Анан 19 вариантта ушу Манас атанын ак шумкары чыкты да. Азыркы гербтин ак шумкар. Анан ошондо бир топ депутаттар, бир топ мындай жетекчилер, ой бул ак шумкар, Манас атанын ак шумкары бул өтө находка. Мындан чыкпагыла, ушул туура экен, ушунун тегерегинде иштегиле деген сөздөр көп болуп кетти да. Анан комиссияга да мен как депутат катары келип катышам. Анан комиссиялар көп замечанияларды айтат. Свети мындай, тил мындай, бул болсо болот эле, тиндей болсо болот эле деп выступать этет. Аны баарын блокнотко жазып алып, барып Асен экөөбүз анан иштейбиз. Анан ошентип жүрүп отуруп 19 варианттан баштап анан могу ак шумкарга иштей баштадык. Азыркы биз көрүп аткан ак шумкарды, ушул ак шумкарды анан мында биз анда могу буудай, пахта жок эле болчу да 19 вариантта. Анан депутаттардан ушу Айкөкүл Мырзакеримова деген эжекебиз бар эле. Ошол эжекебиз келип фаяда илинип турчу жогорку кеңеште. Анан көрүп, Манас атанын ак шумкары абдан жакшы деп. Мен жанында турам анан. Жакшы, кабыл алса болот муну. Бирок ушу түштүктүн ак пахтасы, сары өзөн чүйдүн буудайлары болсо жакшы болот эле дегенде аны мен деген тык деп туруп акырын эстеп алып анан барып Асен Абдыраевичке айттым. 350 депутаттын жарымы тиги юктан келген депутаттар. Так что давай ак пахтабызды коелук, сары өзөн чүйдүн буудайын коелук, көгүлтүр көйлүбүздү коелук, ак мөңгүлү ала тообузду коелук деп анан ошондон баштап анан жаралып отуруп азыркы гербке чыктык. Анан кабыл алынганга чейин эле кошулган да бул, ооба, бүт бар. Ооба, ошол эле кезде тартылган. Анан кийинки учурда келгенде анан көргөндө, мына биздин мына пахтабыз бар, мурунку гербибизде да пахтабыз бар эле, мурунку гербибизде будайыбыз бар эле деп сөз кылып калышты. Анан ошондон анан ушул герб 19 варианттан кийин 23кө келгенде анан ушундай азыркы вариант чыкты. 2000ге чукул варианты ичинен ошо сиздердики. 2000ге. Анан мында ошондо парламент тандап ооба 5 гербти жогорку кеңештин комиссиясы тандап алды. Вот, ошондо 1993 деген девиз менен бир герб болду. Кабылан дегендер дагы болду. Экинчиси, үчүнчүсү биз Нур деген девиз менен чыкканбыз. Ушул Нур болчу. Анан төртүнчүсү дагы ушундай болчу да. Ала тоо дегендер бар эле. Атажурт деген бешөө болгон да. Ошон бешөөнүн ичинен мына биринчиси ушул кабыланга мисалы 74 голос болгон мен билгенден эсимде ушул 100 голос мына Атажурт болгон. Дагы 120 голос ошол дагы бир ушинтип отуруп анан биздин ошо Нур деген девизге келгенде голосовать эткенде жогорку кеңештер добуш бергенде 248 голос менен биздин ушул герб
кабыл алышты да. Ошол кабыл. Бирок сиздер ошол жогорку кеңеште талкуулап түшүндүрүп бергенсиздер да, бул мисалы Жок, буну авторлар, мисалы Асейин Абдыраевич депутат болбогондон ал кирген эмес. Мен болсо ал девизде Нур, Ала Тоо деп чыгып атпайбы? Алардын авторлору ким экени белгисиз болчу. Конвертке салып жогорку кеңешке эле өткөзүп койгонбуз да. Анан кийин кабыл алгандан кийин жогорку кеңештен Медет Шеримкулович кесип конвертти ачып, анан кийин авторлор мына Нур дегендин авторлору Асейин Абдыраевич, анан биздин депутат Дубанаев экен дегенде залдагылардын баары, жанымда отургандын баары, ой ушу сен милиция турбайсың, ушу Акшумкарды эле кабыл алыш керек деп жүрдүң эле деп кайра мени эметишип, анан куттуктап ошол жерден болушканда, мен эмне үчүн муну айтып атам, ошол кездеги депутаттарга, мен ошол кезде жетекчилерге терең ыраазычылык рахматымды билгизем. Анткени мейли күчүү болсун, мейли улуу болсун, мейли агабыз болсун, мейли эжекебиз болсун, ушунун баары тең өзүлөрүнүн эмгектерин, өзүлөрүнүн ой пикирлерин берди да. Мисалы, бир эле ат башыдан Бообек деген аксакал менен кезип калып, мен чөнтөгүмдөн милиция болгондон кыдырасың, элди журттан чөнтөгүмө салып алчумун гербтин дискиздерин. Атам, могул гербти кабыл алсак болобу десем, анан көрүп карап туруп, биз могу гербтин төшүнө түндүктү койгонбуз да, жаап түндүктү төшүнө бутуна чейин. Анан ошондо ошол аксакал айтты да, ай балам, бул Акшумкар жакшы, анан бул түндүктү ушу бутуна койгонуңар бул жарабайт. Кыргызда деген түндүгүң түшкүр деп каргайт. Бийик болгон. Түндүктү деген бийик чаңгаракка асып коет, бийик жерге коет, түндүктү тебелебейт, түндүккө ылдыйт, түшүрбөйт. Ошон үчүн түндүгүң бийик болсун деп бата берет. Мындай болбойт дегенде мен ятам, муну карачы деп. Ушул аксакал кийим-кечекте ыраазы болом да ушуну айтканда. Элдин пикирин да уккан экенсиз. Ооба да, анан кийин чуркап келип, Асейин Абдыраевич, ал бул түндүктү ал. Кереги жок, түндүктү уят турбайбы, карабайсыңбы? Түндүгүң түшкүр деп айтат экен да, бутка койбош керек экен. Анан анын ордунан биз 6 областтын эмесин канаттарын койдук да төшүнө, Акшумкардын. Анан 7-чи область болуп, мына Баткен областы жаралдандан кийин азыр 7-өнүн бири Кыдыр деп байкасаңыздар, ар бир Ала Тоонун чокусу 7 ак мөңгүлүү Ала Тоо болуп турат. Андан кийин Бөксө-Тоо койдук. Ошол кезде кен байлыгыбыз көп деп мактанып, мына бул Кумтөр деген сөз болуп аябай эметилип атканда, алтыныбыз көп деп. Демек азыр ушул белгилер эмнени билдирет деген маселеге келгенде, ошол сиздин дагы барыбыздын билетибиз да кийинки муунга. Ошол ак мөңгүлүү Ала Тоо, анан кийин кен байлыгыбыз көп деп, алтыныбыз көп деп, жана Бөксө-Тоолордун үстүндө 7, ошол 7-дин бири Кыдыр деп. Акшумкардын канатын 7ден кылып, пахтаны 7ден кылып, буудайды 7ден кылып, күндүн нурларын 7ден кылдык. Ошо баягы паспорттарды бөлөк мамлекеттер передел мындай өзгөртпөсүн, баары 7ден болсо, бул биздики деп айткандай кылып. Анан башында эми 3дөн 5ден кылып тартып жүрүштү. Кийин бара элдин баары билип көрүп, азыр мен терең ыраазычылык рахматымды билгизем. Ар бир мекеме ишканалардын башында ушу мамлекеттик герб турат. Ар бир жетекчилердин артында кабинеттеринде гербтерибиз турат. Ар бир атуулдарыбыздын чөнтөгүндө, паспортунда герб турат. Төрөлгөндө ошо гербтин свидетельствосын берет. Анан ушунун баары тең азыр Кыргыз мамлекетине кызмат кылып атат, канча деген бюджетибизге акча түшүрүп атат. Ошого мен дагы кээде ойлоп калам, мурун көп мындай билчү эмес элем. Эми тарттык, Асейин экөөбүз болуптур, тарттык болуп. Анан бул убакыт өткөн сайын бул аябай өзүнүн ордун табат экен да көрсө. Анан ошол үчүн мен азыр айтып кетким келет, ошол кездеги депутаттарга терең ыраазычылык рахматымды билгизем. Мына Кыргыз мамлекети 5 жылдын ичинде кандай деген өнүгүү болуп атат. Ушул өнүгүп атканды көрүп, ушунчалык кандай экономикасы өнүгүп, кандай стройкалар болуп атат, ушуну көрүп алып туруп ыраазы болосуң да. Просто ыраазы болуп, анан ушу Кыргыз мамлекетинде ушу биз Асейин Абдыраевич жараткан герб түбөлүккө туруп, түбөлүккө ушул
кыргыз мамлекетине кызмат кылсын деп тилек айтмакчымын да. Баягы гербтин ар бир жарандын жашоосунда кандай мааниси бар дегенде жогорудагы сиздин жообуңузду айта кетсек болот да. Ар бир Кыргызстандын жараны, Кыргыз Республикасынын жараны деген белгини мына ушул герб билгизип турат, эл аралык аренада Кыргыз деген эгемендүүлүү өлкө экендигин билдирип турган башкы белгилеринин бири катары. Желегибиз желбиреп ар бир мамлекеттерде турат, посольстволорубузда турат, ошол эле учурда гербибиз турат. Президентибиз кайсы мамлекетке барбасын гимнибизден башталат, гимн ойнонот. Ошол жерде барыбыз көкүрөгүбүзгө колубузду коюп, ушу мамлекеттин ушу бүтүмдүгү, мамлекетибиз мынакей гүлдөп өнүп өсүп аткандыгын көргөзүп турганыбызды, спортсмендерибиз желегибизди желбиретип чыкканда, ошол гербти төшүнө тагып алып күрөшүп атканда, ошону көргөндө тим эле аябай эме болосуң да. Мына Кыргыз мамлекетинин балдары деп. Так что агай, буга чейин ушу сиз ушу жогоруда айтылган биздин мамлекеттик символдор, атрибуттарыбыз, ошол эле желек, герб, гимн, ушулардын бир кээ бир учурларда бир туура эмес пайдаланылып калган учурларды айтып жүрдүңүз эле да. Негизи эле кандай баягы мыйзамдык тартип бар? Бул туурасында токтом кабыл алынган. Токтом жогорку кеңеште токтом кабыл алып, кайсы жерге илиниш керек, кай жерде туруш керек, свети канча болуш керек. Бул жерде биз Асейин Абдыраевич экөөбүз 4 эле свет бар да. Анын кээ бири 5-6 свет кылып ийет. Же болбосо бул канатты 3-өө 4-өнү кылып коет. Будайды 9-10 кылып ийет. Же ушундай болчу да. Анан бул жанакы мыйзам кабыл алгандан кийин жогорку кеңеш анан текшерүү жүрүп, азыр мамлекеттерде текшерүү жүргөндө анан бул туура эмес, алыгының бул гербти деп. Мен да кезигип калсам ошо бул жер туура эмес, мында кылыңыз десем анан көптөрү сурап калат. Ушунун бир эталонун берсе деп. Анан мен айткым келет да, түп нускасын. Ушул айткым келет да, мен эмеге Астанага барганда, ушу Астанага барып анан киргенде ушул биринчи ушул залга киргенде эталон биринчи нускасы, гербтин биринчи нускасы деп жазылып, анан президент турат, биринчи президентибиз деп сүрөттү. Андан кийин анан эме гимн турат, анан кийин желек турат. Ушул эталон деп турат да. Мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет, бир накта эталонун жасап анан бир музейибизге коюп, мындай бажырайтып коюп койсо, ошо желегибизде да мына бар болсо керек бизде бар да. Эталон акыркы мына желекти өзгөртпөдүк, жакшы болду. Мына ошол өзгөрүлгөн желекти эталон кылып кайра коюп, гербтин дагы эталон кылып, ошолорду көрүп, анан жаш муундар музейге канча деген кишилер келет. Ошонун баарын көрүп туруп, Кыргыз мамлекетинин герби ушундай болуш керек экен, желеги ушундай болуш керек экен, гимни текст ушундай болуш керек экен деп анан жаш муундар тарбияланса деп ойлойм да, негизи. Негизи биздин ошол жаш муун деп калбадыңызбы? Жаш муундар, негизи эле биздин жарандар кандай мамиле кылат ушу биздин мамлекеттик символдорго? Өзүңүз билесиз, айрым өлкөлөрдө өтө баягы мамлекеттик символдорду туура эмес колдонгондорго карата өтө катуу чаралар каралган учурлар бар. Бизде да ошондой чаралар бар. Мына депутаттардын ушул азыркы депутаттар болсун, мурунку депутаттар болсун, мына ичкиликке ошол Манас атабыздын атын коюп, ичкиликке ошо гербти чаптап, ичкиликке ошол желегибизди чаптаган кезде катуу болду да. Бөтөлкөнү ичип алып туруп ыргытып коет экен, герб жерде жатат. Бөтөлкөнү таштайт да баары бир. Анан ошондо биз да айта баштадык, бул болбойт да деп. Анан кийин аягы жүрүп отуруп, мына алар чыкпай калды. Алар ат менен. Эми ол туура эмес да. Мисалы, Манас атабыздын зачем ичкиликке мисалы коюп? Зачем азыр эми тыюу салынды? Тыюу салынды булар ошо токтом негизинде. Анан азыркы Кудайга шүгүр, мына бир эле мисалды айтып коеюнчу, ушул Россияда баягы жанакы вечный огонго бүт өчпөс сотко бүт президенттер гүл коюп атпадыбы? Ошол кезде биздин президент биздин желегибизди бул полго чаптап койгон желекти ушуну сыйрып алып чөнтөгүнө салып алды да. Буну мына ушул тарбияда ушуну айтат да. Бүлгү.
мына тарбия деген ошондон кийин кантип ушу биздин жаштар болсун ким болсун биздин желекти жосу тебелеп тепсе өтүп кетсин, жоксо бул керип турса керипти айрып же тытып кетсин, наоборот ошону жерде жатса алып чөнтөгүнө салып койгон бул эмне деген, бул анык ушул бизге чоң тарбия болду да баарыбызга. Бирок биздин коомчулукта эми андай деле терс көрүнүштөр катталбайт эле го, символ. Бир-эки жолу ушу желек мындай тебелеп эметип айрылып калган жерлер болгон, аларга чара көрүп эметкенин билем, мындай болгон. Вот. Жана бүт өлкөлөр жерде жаткандагы сиздердин журналисттер тартып келип бул туурасында интервью берген эсимде. Булар абдан туура болгон өз убагында. Азыр мындай Кудайга шүгүр, мындайлар жок. Мындай болбойт го деген зор ишенич бар. Анткени мамлекетибиз өнүгүп өсүп атат. Чет мамлекеттерден кандай деген туристтер келип атат. Ошолордун баары деген көрүп билип ушул кыргыз мамлекетине суктанып кеткендей болуш керек да. Ошон үчүн баардык атрибуттардын баары тең татынакай болуп туруш керек. Мына сомубуз деген азыр караңызчы, кандай өзүбүз чыгарып атабыз ушу сомду. Мен ошол сомго дагы комиссиянын мүчөсү болуп киргенмин. Анткени ошол жерде сомдо дагы гербтер бар да. Ошол подделка жасабасын деп гербти койгонбуз. Ичин минтип карасаңыз күндө герб турат. Ошол эле учурда паспортко дагы комиссияда катышкан, мен өзүм член комиссия болупчу герб өткөндөн кийин. Мына ошондо тиги комиссияда да ушул символикалардын баарында тең ушу бузулбай өзүнүн нугунда турса экен деп тилек кылдык элек. Эми Кудай бурса болот го, мындан бетер өнүгөбүз го деп айтып атам. Ошол өнүгөсөк булар кызмат кылат го деп. Ушул гербке байланыштуу баягы сизде өзүңүздө мындай сүрөтчүлүк өнөрүңүз барбы? Ушул кызыктар болуп калдыңыз. Ушул суроону мага аябай көп берет да. Кайда барбайын, мен студенттерге кезиксем, деги эле бир жерге барып кезигип ушу герб туурасында сөз болуп калсам эле сразу кол көтөрөт студенттер. Суроо берет. Ушу агай мынабул сиз эмне милициясыз, анан кийин кандай бул гербти тартып калдыңыз деп. Мага ушунчалык, анан айтам, ой жигиттер, кыздар, бул деген бир эле мисалы өнөр, врач болсо врачмын деп эле жүрө бербеш керек. Жоксо милиция болсом мен милициямын деп эле жүрө бербеш керек. Анын ар бир журналист эле өзүнүн эмеси мындай хоббилери болот да, мындай өнөрлөрү болот. Анан 70 өнөр аздык кылат деп бекеринен айтпайт да кыргызда. Анан кичинекейимде мен ошо Стен газета школдо чыгарчымын. Жетөбүздө Киров мектебинде окугам, селодо. Анан ошол жерде агайлар айтчы, Стен газета чыгарыңызчы деп. Анан эки алган балдарды, кечип келген мугалимдерди, балдарды тартып чыгарып койчубуз, жазып. Демек, ошондо кичине художник жагым, кичине карандаш кармап эметчимин. Анан кийин школа милицияда окуп, курсант болуп, анан ишке киргенде мен өзүм эксперт криминалист болуп баштагам да ишти. Анан ошондо да 4 жыл, 5 жыл иштедим. Ошондо дагы жалаң ушу сүрөт боюнча жакын жүрүп, анан ушул герб болгондон кийин ушул гербти тартабыз деп калганбыз. Жакшы. Ага, эми бир маселе боюнча сиздин оюңузду сурабасам болбойт. Желек биздин тууга кичине өзгөртүүлөр киргизилбедиби? Анан ошондон улам коомчулукта эми айрымдар ушул гербти дагы өзгөртсөк деген айрым пикирлерин айтып калышты да. Сиздин пикириңиз кандай болгон? Мен айтар элем, эми зарылдык барбы? Мен айтар элем, мына желекти өзгөрткөнү мен колдогом, колдойм. Азыркы желек мындай жакшы көрүнөт да. Баягы күн карама деп айтып калбадык белек. Мага деле көп айтчу, эмне желегибиз мындай алыстан карасаң күн карама болот дечи. Азыр күн карама деп эч ким айта албайт. Баары татынакай болуп, күндөн чыгып келген лучтай болуп эме болуп турат. Демек зарылдык жок. Зарылдык жок. Анан гербти өзгөртөм деп ушу айрым бир эки депутаттар айтып жүрүштү. Анан бир экөөнү кезигип айттым. А сиздин оюңуз эми өзгөртсөңүз эмне коер элеңиз десем, ар түрлүүнү айтат да. Анан ал үчүн гербти өзгөртсө мейли өзгөртө берсин ким кааласа. Бирок ушу Манас атанын ак шумкарынан өтө ким бар? Мына Өзбекстан зымырык кушту коюп алды го. Зымырык куш Өзбекстанда. Түркмөнстан болсо Ахалтыкинский атын коюп алды мисалы. Бу Казакстанда эки аттын башы эки жакта карап турат.
анан түндүктүн эмеси образы турат. Эми бул билбейм анан. Демек өзгөртүүгө зарылдык жок деген пикирдесиз. Мен билбейм, муну өзгөрсө эмне деген ишин баары дагы өзгөрүлүш керек. Рахмат агай, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Тилекке каршы сиз менен жакшы маектештик. Дагы бир ирет майрамыңыз менен куттуктайбыз сизди. Убакыт бөлүп студиябызга келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ден соолук табыңыз. Чоң рахмат. Өзүңөр да аман эсен болуп, ишиңер ийгиликтүү болсун. Кыргыз мамлекети өнүп өсө берсин. Рахмат. Алат Толаевдин бул чыгарылышында Кыргыз Республикасынын эң белгилеринен бири болгон гербтин кабыл алынган күнүнө карата мамлекеттик символдордун мааниси, өлкөнүн жашоосундагы орду жана аны колдонуу тартиби жөнүндө сүйлөштүк. Мейманда гербтин авторлорунун бири генерал-майор Садырбек Дубланаев болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.